Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. 2025 жылдын башталышы менен мигранттарга каршы мыйзамдар күчөтүлүп, жаңы мыйзамдар күчүнө кирет. Ошол мыйзамдардын арасында полиция кызматкерлерине көп укуктар берилип, көп чечимдерди чыгарууга акылуу болуп калды. Мисалы, полиция мигранттарды депортация кылуу укугуна ээ болду. Андан сырткары, эми полиция мигранттар жашаган үйгө эркин кире алат. 5 марттан тарта полиция кызматкери негизсиз эле, башкача айтканда арыздоосу жок эле, кошуналардын арыздануусу жок эле мигранттар жашаган үйгө эркин кирүүгө акылуу болду. Бул квартира, жатакана, ишкана, курулуш объектиндеги будкалар болушу мүмкүн. Андан дагы күчтүүсү, полиция техникалык каражаттардын, мисалы, мобилдик аппараттар, камералар, метродогу жүзүн таануу менен иштеген камералар, банкоматтагы камералар аркылуу геолокациясын, жашаган, иштеген, жүргөн жерин көзөмөлдөй алат. Керектүү маалыматты алуу үчүн Ички иштер министрлиги башка мамлекеттик органдар жана чет мамлекеттердин коммерциялык, банктык, салыктык жана мыйзам менен корголуучу башка сырды түзгөн маалыматтарды суроого, ошондой эле банктардын алардын бар экендиги жөнүндө маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгү бар. Чет өлкөлүк жарандардын чыгарып салуу режиминдеги банк эсептеринин номерлери, мындай эсептердеги акча каражаттардын кыймылы бардыгы жөнүндө маалыматты толук алганы укуктуу. Кыскасы, мигранттарды толугу менен көзөмөлдөө 2025 жылы МВДга берилмекчи. Ошондуктан туугандар жогорудагы айтылгандарды эске алып, болушунча документтерди тактап, мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр. Маалыматтуу группаларга, тааныштарга таркатып коюңуз. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Эми жаңы жылдан тарта машинанын ролунда бара жатып, шаурма жеген же кофе ичкен айдоочуларды камера тарткан болсо, аларга айып пул салынат. Ошондуктан ролдо жүргөн биздин мекендештер жол эрежелерин сактап, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Жок жерден камерага түшүп, штраф төлөп жүрбөңүздөр. Маалыматты такси группаларга таркатып коюңуз. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.